Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар, жакшыбы, ден соолук иштер. Мен кайрадан Зак күчмен сиздерге болгулу Назира Гүлжайна, Эрмек Турбаев, Канат Култаев кыргыз жомарты боюнча айтып кетейин. Менин жүрөгүмдү так калтыргандар да буларчы, кыргыз элине жаман көрсөткөндөр. Вообще серьезный чыгамга деп барсам аяктан Канат Култаев да баш иштебейт, бүт баарын тең баш иштебейт экен. Продюсерлери, жалжаңбай алып баруучулары, актрисасы, алып баруучусу бүт баары бирдей экен, бешөө тең. Ушуга чейин ушулар катуу жүрөгүмө жара калтырганда элим баарын жаман көрсөтүп, ушуларга кандай жооп берип кетейин айтып калчы кыргыз элим. Аябай мындай негизи продюсерлер болгондо артисттердин продюсерлери, актерлор, ар кандай артисттердин продюсерлери серьезный алып чыгат го. Нормальный Кыргызстанга, кыргыз элине жактыргандай кылып, сый урматтап элдин баары чакырып заказ менен. Мен эмнеге андай кылбай, мен эмнеге андай болбой калдым я? Буларга кандай жооп беришет мага я? Эмне деп жооп берейин айтып калчы? Чектен ашып кетти буларчы, мындай жалжаңдашып эле ушундайды алып баруучуларды тыюу салса болмок негизичи. Ушул жерде каналды алып бараткандар да серьезный, нормальный суроо берип, күлдүртсө да чеги менен күлдүртүп, чектен ашып кетпейчи? Анан кийин канча деген атымды да мындай уруксат менен чыгарбайт да бул Канат Култаев. Эки жалжаңбай кайтыртып коюп. Назира менен Гүлжайнагачы. Тиги бу деп суроо менен уруксат албай кантип чыгарайын? Өзүң атың мененби же тиги ат мененби деп кеңеш сурап койсо болот эле туурабы? Же баш иштегендерге жолуксам дагы мен мындай ката кылбайт элем да, баш иштеген акылы кыскаларга жолугуп калып турдум да. Ошонун баары тең эми кандай жооп берет? Бияктан жооп береби, тияка барган жооп береби я? Айтып эле келатамго ошо 6,5 жылдан бери эле. А тиги кыргыз жомарты болсо жалжаңдап жаш кыздардай болуп, бул Гүлжайна, Назиралар. Анан тетиги афишалар кыйлып, мени тетиги Бишкектин ичиндеги реклама кылып, Томпош Көтөнөгө тартылган жылычы 18-жылы июндун аягында тартылбадымбы эле? Ошо кинону чыгара албай койду го. Түшпөй калды го дештик, Сону эле аткарганмын главный рольгочу. Ошону эметип койсо болмок, чыгарып койсо болмок деп элдин баары суранып атат. Мени жаман көрсөтүп, атым баарын булгап атага тиги Гүлжайна Назирадан жукканда кадачы. Анысы келген септеги Эрмек Турбаев акырында мени жоготту. 4,5 айдан кийин көз тиюп кетти элдер, жардам кылат дейди. Көрө албастар, жайнап кетип, Бишкекке Кыргызстанга батпай калып. Анан тиги Эрмек Турбаевго аккаунтту өчүрүптүрдү. Же аны баш деп кой, өзүм эле аккаунт ачайын дебейби? Эсиңердеби Эрмек Турбаев мен салонго жаза атып, костюм кийгизип, сотка алып берип, костюм алып берип, бир 50 миңдегечи досторунан бекерли, анан YouTube каналынан кутулуп коем депчи кайра. Менден ошондо раматтылык блогерим айтканда 180 миң сом колдонуптур бир айда эле депчи. Анан мага өчүрүп койгонуң жана видеону деп тиги блогерим чыгарып салыптыр да, уруксат жокчу. Муктубек Ашырбайұлы деген. Анан кийин ал кайра чыгарып салганда, мен Назира Гүлжайна эмесмин депчи. Эми ал мени жаман көрсөттү да туурабы, мен деле ачык айтыш керек да, ал эле эмне таза болуп, сүттөн ак болуп чыгып кетиш керек экенби? Анда эле кылыктарым бар айтып берейин деп атам да. Мени салонго жазатып анан Гүлзат Мамытбекти алып чыктым эле го биринчи күнү. Тиги алып барчу болуп, бир өзүнүн эмесине барып, судьясына барып, Эки Аташтын чокусуна. Ошондо эртеси күнү айткан өзүчү, черезден 2-3 күн сайын артисттердин түрүн чакырып турабыз, сени алып барып турасың, сага жол көрсөтөм. Андан ары өзүң улап кет деп айткан да, машинада эле көп жүрдүм аны мен кафелердечи. Анан эртеси күнү эмне болду? Эрмек күтүп атам, эмне баштайбызбы, экинчи кишини чакырабызбы десек. Чакыр, кой, сен болбойт экенсиң. Сени баш иштебегендер эмне көңүл бурасың деп комментарийне Гүлзат Мамытбекти алып чыккан комментарийди окуй калыптыр да Эрмекчи. Ал баш иштебеген эмне кыласың? Ал башың оорутпай элебайбы? Штаб сал, ал өзү билет. Кала берсин. Аны элдер жактырбайт, жаман көрөт деп коең го. Аны Эрмек Турбаев элдин сөзүнө кошулуп кетип, өзүнүн адамдарына. А мени таштап салбадыбы мындай? Дос болбой, дос колду үстү да. Мени менен дос болуп жүргөн да, мага чалып, тияка кел, баш жака кетип калба. Тиги бу деп акыл үйрөтүп, 3 айда жүрдүм го, май, июнь, июль, август даже 4 айдай. Эми ошондо адамгерчиликтүү болсо үйгө чейин келген туурабы? Мындай жардам беришип, элим баары билип калды ошол сени жоготту депчи, көз тиюп кетти деп. Эмнеге мындай кылып салды? Түшүнбөй атам да мен дагы. Жол көрсөтүп койсо болбойт беле, 10 чакты кишини чакырып, анан баш иштебегенде эмне деп комментарийга ишенет экен, ушу комментарийде келе солорго ишениптир да. Ал баш иштебеген эмне кыласың? Токтот, жогот аны. Пайдасы жок депчи. Анан ошентип мени сатып кетти да аларчы, элдерге кошулуп мени сатып кетти. Анан тиги кыргыз жомартыдагы тартиби жок Гүлжайнада, Назирада, Канат Култаев бүт Кыргызстандагы жанакы жаман көрө албастардын баарын жуктурду да, бул вирустай эле жуктуртуп, мени жаман көрсөтүп. Мен аларды жаман көрсөттүмбү? Азыр ошого жараша жооп берейин дедим мен дагычы. Мен жакшы эле чыгамга деп ойлогомун ушул жака барганда, саламыңыздан кеңеш сурап койсо болмок да. Ушундай жарык дүйнөдө кантип батып жүрөм, силер болсо менин ордумда болсоңор давно элечи. Өзүңөр кыйып туруп эле ошол күнү эле кетмексиңер тиги дүйнөгө коштошупчу. Мен да чыдамкай экенмин, ушунча миллион кишинин арасында көрө албас жырткычтардын арасында батып жүрөм. Могул кафелерге, тойлорго барсаңар менин чогуу, көп элдин арасына. Алыйын базар, Ош базар, Токмок базар. Жырткычтардын комментарий түзө бир кичине окулат. Тияка барсаңар менен чогуу жүрүп көрчү 1-2 сааттай. Бандиттер жайнап кетет. Ошол жөнүндө кино тартсам дегенмин, жакшы өткөн. Дагы эле бүтө элек. Мен дагы эле өчүрө элекмин да, дагы эле жүрөм. Просто эле рекордторун чыгарып айтам. Койчу, Зак күч менен жолукканча.